Акыркы убактарда футбол күйөрмандардын саны кескен жогорулады. Азия кубогу же Араб Эмирлигинде өткөн чемпионаттан кийин кыргыз футболуна болгон ишеним пайда болду. Ал эми бүгүнкүгө белгиленген экинчи борбор каладагы Туркменистан менен Ош шаарынын Алай командасы беттеши күйөрмандардын бүйүрүн кызыкты. Оюндун жүрүшүнө Даткаш абдан күбө болуп кайтты. Араб Эмирлигинде өткөн аталган ушул Азия чемпионатынан кийин кыргыз футболунун күйөрмандары кескен жогорулады десек болот. Тактап айта турган болсок, дал ушул оюндан кийин мына ушул өзүңүздөр көрүп тургандагы жакшы күйөрмандардын саны кескен өскөн. Ал эми тактап айта турган болсок, бүгүнкү өткөрүлүп жаткан Кыргызстан менен Түркмөнстандын оюнуна ушул жердеги күйөрмандар кызуу даярдыкта келишкен. Бул сүрөөндөр жана колдоолор Ош шаарынын Алай курама командасынын күйөрмандары Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо Түркмөнстандын Ахал командасы менен Ош шаарынын Алай курама командасы беттешти. Беттештин биринчи таймында эле Ахал командасы оюн талаасында алгачкы голун жаратты. Андан көп убакыт өтпөстөн талай ээлери эсепти тең-тең кылууга жетишти. Бул көрүнүшкө Алай күйөрмандарынын кубанганын дал ушул сүрөөндөн көрүүгө болот. Ал эми күйөрмандар оюнчуларды колдоо жагынан өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө. Өз талаасында Алай курама командасы бул оюнда жеңүүсү керектигиндер четтен кездешет. Көрүүчүлөр оюнда эки команданын тең даярдыгы жогорку деңгээлде болгондугун айтышууда. Команда жакшы, оюндар аракет кылып атат. Азыркы учурда просто болгон күчү менен бардыгы алдына чыгып, элдин алдында жакшы ойноп, Кудай ырс утайын деген максаттар менен жакшы оюн көрсөтөт. Бизге утсун, албетте. Балдардын даярдыгы жакшы эми. Бул жерде техника жетишпей атат Алай командасына. Технически ойноп атат Түркмөнстандын командасы. Мен ойлойм, жакшы оюн болот экинчи таймда. Үмүт менен көрөбүз экинчи таймда. Жеңсинби биздин команда? Жеңсин. Алай алга. Оюнчуларды колдоо максатында футбол федерациясынын президенти Ош каласына кадам буйрду. Аларды куттуктоо менен бүгүнкү оюндун мыкты болоорун күтөөрүн айтып, акчалай белек тапшырган. Бирок Алай курама командасына шаардык казынадан 19 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Оюнчуларга болгон колдоо жыл сайын жакшырып жатканы айтылууда. Мен ойлойм, мындан ары дагы жакшыракай шарттар түзүлөт. Азыр мына былтыркы жылы дагы стадионубузга акча бөлүп, ошону ремонт кылып берди. Алардын раздевалкаларын, чечинүүчү жерлерин, тамактарын, айлыктарын жакшы кылып берди. Буйруса дагы шарттарыбыз жакшы болот. Болушунча аракеттерибизди кыла беребиз. Алай курама командасы менен Түркмөнстан Республикасынын Ахал курама командаларынын беттеш адаттагыдай эле 2 тайм менен өттү. Анда биринчи эсеп сандарын коноктор ачкан болсо, андан кийин эсепти теңелип, Алай командасын колдогон күйөрмандар жеңишке үмүт артышкандай болду. Бирок оюн соңунда Ахал командасы жеңиш менен аяктады. Бул көрсөткүч өлкөнүн футбол командасынын өнүктүрүүнү, оюнчуларды материалдык моралдык жактан чыңалтууга талап кылып жаткандай өңүт калтырды. Даткаш абдан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.